Assalamu alaikum достор. Азыр бул жакта Кыргызстан Ислам университетинин биринчи курсунун студенттери бул жакта азыр оюн ойношуп атат. Oyunun şartı kim düşündü? Güzel командный кабан. Биринчи жалгыз болуп атат. Андан кийин жалгыздан качып жүрүп атат да, кимди качып бардыгы өз-өзүнчө качып атат да, бир адамдан элечи. Кийин бириккенден кийин эми көбөйүшүп атат дагы, анан кийин бардыгы дагы дал тарап жүргөн үчүн, көпчүлүк болгон үчүн бияктагы адамдар биригимдикте көбөйүп атат да. Канчалык көп болсо ошончолук туткан оңой болот экен да. Жок, биримдикте биякта, жана ыкмакта. Биринчи Еламан баштаганда өзү жалгыз бир 2 мүнөт кубаладың туурабы? Эч кимсин тута алган жок. Баары өз алдынча качып, эч ким жеткен жок. Мындайча айтканда, бул өзү жалгыз ишти кылды. Бирок эч нерсе кыла алган жок да. Кийин андан кийин бирөөнү кармады, экөө. Мындайча айтканда, экөө дагы да тигини кармайбыз, тигини кармайбыз деп андан кийин кетти. Барган сайын эмне болду? Топ мындай чоңойду. Мисалы, акыркысын кандай кармадыңар мисалы? Чуркаган жоксуңар, эч нерсе кылган жоксуңар. Жөн эле бардыңар, өзү эле тутулуп берди. Бул менен айта турган максат, жигиттер, биринчи пайгамбарыбыз ишке түшкөндө өзү жалгыз түшкөн. Еламанга окшоп. Эч ким уккан эмес. Эч ким эч нерсе кылган эмес. Качкан баары ошол дин, Кудайдын дини десе мисалы, баары качкан. Кара мисалы биринчи Мухаммад пайгамбарды эмне дешет эле? Амин, чынчыл дейт да, өзүнүн аманатын тапшырып кеткен, мындайча айтканда, бүт баарын тапшырып бере тургандай бир пайгамбарыбызды ушундай эскерди, бирок эмне кылды? Динди айтып баштагандан кийин не деди? Сыйкырчы деди, жинди деди, сен акылыңдан айнып калгансың деди. Ошондой болсо дагы пайгамбарыбыз эмне кылды? Ишин таштаган жок. Өзү жүрдү, өзү жалгыз жүрдү. Динге чакырды, келгиле деди. Ошол жерде сахабалар ээрчигендер ээрчиди, ээрчибегендер эмне болду? Абу Жахилге окшогондор жүрдү анан, качып. Азыр мындан алынуучу сабак өтө көп. Өзүңөр эле айтып кеттиңер мисалы. Шарият бир качан өнүгөт, качан башка группаларга караганда алдыга өсөт? Биримдикте болгондо. Өзү жалгыз дарак бак болбойт, туурабы? Көп дарак болсо анан бак болот. Өзүң жалгыз, мисалы, бир чыбыкты алсаң, ону жеңил эле сындырасың. Бирок моундан бир 30-20 болсо сындыра албайсың. Бул демек күч биримдикте, күч бирдикте. Сен экөөңдүн жүрөгүң бирикмейин. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айткан, мусулман бири-бирине эмне деген? Бир тууган деген. Ушундай кандай болсо, биз да ошондой болушубуз керек. Мусулмандар бүгүнкү күндө ошондой жамаатка, урууга жана башка нерселерге бөлүнгөн үчүн эмне болуп атабыз? Алсырап атабыз, ар жакта жүрөбүз. Байкуш болуп кеттик. Эгерде мусулмандар бир болгондо, анда эч ким эч нерсе дей албайт эле. Дүйнөдө канча миллиард мусулман бар. Бирок ошолордун арасынан жамаатка бөлүнүп кетти, башка болуп кетти. Бир ислам дининин парзы бузулса, эч ким унчукпайт. Бирок жамаатына сөз тийсе эмне болот? Баланча деген жаман деп туруп жамаатына эмне кылат? Жан күйүтөт. Бирок ислам динин эмес. Ошон үчүн баарыбыз бирдикте, күч бирдикте, иншалла окууда дагы, ийгиликте дагы дайым эмне кылышыбыз керек? Биримдикте болушубуз керек иншалла. Даярбызбы иншалла? Алла ыраазы болсун.